Салам урматтуу достор. Менин атым Акжурат. Бүгүн мен сиздерге через приложение аркылуу кантип Турцияда заказ кылат, ошону көрсөтүп бермекчимин. Бирок башында бир нерсени айтып коюуну чечтим. Турцияда 83 миллион андан ашык калк жашайт. Турцияда ушундай калкын саны көп болгондуктан бардык жерде бесплатный доставкалар көп. Мисалы, пицца заказ кылса, кийим заказ кылса, мыломойщик косметика заказ кылса, бесплатный доставка. 1 штук мейли 10 штук болсун. Кээ бир жерлерде бар 250 лирден жогору же 300 лирден жогору заказ кылсаңар, андан кийин бесплатный доставка депчи. Ошол сыяктуу эле Атомиде дагы 350 лир деген бул 2,5 миң рубльдан жогору заказ кылсаң, айыл жери болсун мейли, шаар болсун, бесплатный доставка. Через приложение аркылуу Турциядагылар кандай заказ кылат, ошону көрсөтүп бермекчимин. Биз бул жерден магазаны басып магазинге киребиз. Бул жерди баскандан кийин кайрадан буну басабыз. Кирдик магазинге. Бул жерден биз өзүбүзгө керектүүлөрдү тандап туруп, корзинага салып алабыз. Мисалы, мен азыр мына фейм наборун аламын. Фейм набор. Добавить корзина дегенди басабыз. Корзинага түшкөндөн кийин төмөндө карасаңыздар, бул жерде ошол корзинаны басабыз. Бул жерде караңыздар, 949 лир болгону менен бул жерди эмне болду? Бесплатный болду. Себеби 300 лирден жогору Турцияда бесплатный доставка болот. 300 лирге чейин болсо, анда бул жерде доставкасы платный деп чыгып калат, 11 лир чыгып калат, почти 12. Андан кийин биз буну тандайбыз. Эми Атомиде мурунку күнкү, бүгүнкү күнкү, эртеңки күн деген заказ кылуу бар. Мына ушуну дагы биз үйрөдө кетишибиз керек. Эгерде сиз кааласаңыз, кечеги күн менен бул числону тандап заказ кыласыз. Бүгүнкү күн менен бул числону тандап заказ кыласыз. Эртеңки күн менен бул числону тандап заказ кыласыз. Бул жерде эмне үчүн 28-и? Бүгүн мисалы 26-сы, бирок эмнеге 27-си жок деген сөз суроо туулат. 27-си жок болгонун себеби суббота, воскресенье күнү 2 күндүкү биригип пивиси топтолгондуктан воскресенье күнү эсептелбейт, ошондуктан. Андан кийин биз бул жерге телефон номерин жазабыз. Жана бул жерге кайталап жазабыз повторно. Мисалы 222 555 22 222 окшош болуш керек. Иштеген номерлерден болсо 2 номер болсо 2 номер тең жазып коюшуңуз керек. Андан кийин бул жер сиздин email почтаңыз, Gmail почтаңыз дегенде алар дагы сиз эгерде бул жерге галочка коюп турган болсоңуз, анда сиздин почтаңызга товар келди деп сообщение барат. Мынакей галочка койдук. Андан кийинси көндөрөн бул жерге сиздин аты, фамилияңыз жазылат. Получатель мындайча айтканда. Жазгүл деп коеюн. Жазгүл Айдарбекова. Андан кийинки этапка бул жерде караңыздар. Мисалы, мына жакты бассак басылбайт. Бизде Турцияда официалдуу түрдө офистер ачылгандан кийин ошол кезде мына жерди белгилеп же бул жерди тандап белгилеп алсак болот. Азыр бизде бул жер гана керек. Бул жер автоматтык түрдө өзү чыгат. Андан кийинкиси бул жерде кимдин аты? Жазгүл. Бул жерге телефон номерин жаздык, бул жерге сиздин телефон номериңизди жаздык.
Образовательный центр ачылган кезде бул жерде автоматтык түрдө чыгып калат, азыр ага чейин жок. Андан кийинкиси бул жерде адрес, шехир, махалла, мындайча айтканда. Азыр тандайбыз. Ушул жерди бассаңыздар эле мына жерде. Басабыз. Андан кийинкиси бул жер жана бул жер. Мисалы, Анкара. Андан кийин Элмадак деген тандайлы, Элмадак. Элмадакты тандагандан кийин Элмадак махалласы Делилер деген тандап коелу мисалыга. Мынакей Делилер чыкты. Андан кийин бул жерге адрес паспортто кандай данныйда. Мисалы, үйүңүздүн адреси ошол сиз жашаган жерди толук жазышыңыз керек. Мисалы, Турцияда ошол жакта баягындай эс алып жүргөндөр болушу мүмкүн. Алар деген паспорттогу адрес эмес, жашаган жердеги адрести беришет да. Андан кийин эв деп жаздыкпы? Же болбосо бул жерге эч нерсе жазбай деле койсоңуздар болот. Андан кийин кредит картага өтөбүз. Бул жерде карасаңыз, карго доставка 0, 949 лир, 63.000 PV. Андан кийин биз мынакей бул жерди караңыздар. Галочка коебуз. Кийинкиси бул жакта караңыздар. Кредитный карта. Бул жерге биринчи карта номерин жазабыз. Андан кийин дагы толтурабыз. Сиздин картаңызга код кетет, ошону жазасыз, заказ оплачен болот. Андан кийин ушул карго деген жерден өзүңүздөр көрөсүздөр. Кайсы жылга чейин, 2027 жылга чейин качан келе жатат, каерде келе жатат, баарын көрүп турсаңыздар болот. Телефон номер. Саламатта калыңыздар. Андан кийин бул жерде карасаңыздар 949 лир, экинчиси пиви, үчүнчүсү бесплатный доставка. Андан кийин бул жерге галочка коебуз. Кийинкиси бул жерди басабыз. Андан кийинкиси бул жерди басабыз. Андан кийин телефонуңузга код келет, аны жазып девамет дегенди басып, отправить дегенди басып коесуз. Андан кийин бул жака карго дегенге кирип, машинаны сүрөт турат. Бул жактан сиз заказыңыз качан келет, каерге келип калды, бардыгын көрүп турасыз. Видео жакса лайк басып, поделиться кылып коюңуздар. Саламатта калыңыздар.